Нұрбаев, Дастан Еркешбеков мындай туура деп колдогондор бар да. Өмүрбек Текебаев колдоду, Мадумаров, Алахан Самайш колдоду. Көп мындай саясий саясатта көп жылдан бери кайнап жүргөн кишилер мындай туура экен деген ойлорун айтышты да. Бирок парламенттин өтүп билбейбиз. Шуну бир кеңешишибиз керек эл менен. Партияга сиз шайлоочу катары кирип добуш бергенден кийин тизме чыгат да, шайлоо башталды, ар кандай партиялар чыкты. Кандай партиялар чыгат билбейбиз. Бирок биз азыр дөңнөн эле ушул партияга добуш берип атабыз. Ичинде мисалы изат жагат силерге, улан жагат, насыл жагат, бирок арасында ошто бир бандиттик топтордо жүргөн бир балдар жүрөт арасында. Бирок силер изат менен уланды депутат болсо жакшы болот эле деп ойлойсуңар. Бирок ошол партиянын курамында бекилип жүрөт. Алардын депутаттары көрүнгөнгө келбейсиздер. Булар жыгылыш керек деп ойлойсуңар. Бирок бир эле партия азыр эми карап туруп, табай ушул изат менен уландын көңүлүн эметкен. Кыйбайын деп добуш берип кой дасаңар. Силердин добушуңар менен жаңы адамдар да парламентке өтүп келет кошо. Партияны биз орусча оптом деген сөз бар го. Оптом менен добуш берип, анын ичинде өтүп. Анан партия лидери келет дагы сүйлөшөт экен, мисалы. Иза сен жакшы боласың, өкмөттө иштеп тур. Ян арттагы акча берген өзү карыздар болуп калган адамдарды акырын бирден алып келет депутат кылып. Силер шайлаганда башка кишилер шайласаңар дагы 6 айдан кийин карасаңар парламентте баягы силер шайлагандар азайып, силер добуш берилген аты жыты белгисиз адамдар баягы парламентте пайда болуп калат. Анан силер анан мындай курамына нааразы болсоңар да, көбүнчө ушундай болот. Биз сунуштаган долбоордо электрондук, мындай экрандар азыр барлык жерде электрондук. Телефон аркылуу көп нерсе жасалып. Азыр мындай кылышыбыз керек. Сиз биз сунуштаган долбоор ушундай. Шайлоо кабинасына киресиз. Басасыз. Партияны добуш бересиз. Атамекенге дейсизби, бүтүн Кыргызстанга бересизби, социал-демократтарга бересизби, бир болууга бересизби, басасыз. Басканда талап 120 талапкердин сүрөтү менен жайнап кабинасына чыгат. Чыкканда сиз эми аны чечемексиз. 3 адамга добуш бересизби, 5 адамга, балким 1 адамга добуш бересизби? Арасынан карап туруп сиз өзүңүзгө жаккан ушул түзүк дегенге. Сиз партияны шайладыңыз. Ичинен бул жакшы, Алтынбек Сулайманов түзүк чейт. Мен ушуга берем. Баланча түзүк. Ушуга берем. Могуламага жакпайт булар. Жана коррупцияга шектелип жүргөн, булар бүт уурулукка шектелген же болбосо криминалга шектелген адамдар. Булардан мен каалабайм. 3-4 адамга же болбосо 1 адамга добушуңду бересиз дагы, анан басасыз. Эми техника жок, бош калып кете алат. Мен просто силерге воз айтып атам. Басасыз. Басканда электрондук шайлоо кабинасынан сурайт. Чын эле тандадыңызбы? Акыркы вариантыңызбы? Сиз ооба деп басасыз. Басканда автоматтык түрдө келет. Бюллетень да чыгып берет. Көпчүлүк биздин жанагы эски саясатчылар ушул кагазды эле жакшы көрөт да. Электрондукка ишенбейбиз. Электрондукка ишенбесең анда эч нерсеге ишенбейсиз. Телефонго ишенбейсиз. Жашообуз бүт электрондук болуп. Анан биз ошондой эс кылып, аяктан бюллетень чыгат. Сиз баланча партияга добуш бердиңиз, ичинен номер баланчанчы кандидат добуш. Анан ал бюллетенди алып туруп, апарып өзүнчө урнага таштайсыз. Кийин электрондукка ишенбесе, шайлоодон кийин чыр чыкса, ошол бюллетенди кол менен саноого дагы мүмкүн. Ошондой бир жаңылоо системасын уштурат. Ошондо шайлоо бүтөт, 8-де добуш кылмалар жабылат. Жабылгандан кийин автоматтык түрдө кайсы партиялар өткөнү чыгат. Анан ошол партиянын ичинен кимдер көп добуш алды. Автоматтык түрдө чыгат. Азыр реалдуу маселе ушундай. Партия лидерлерин, фракция лидерлерин азырга чейин жанына коюп, арттагы депутат болбой калган кандидаттар алардын башына уруп жүрөт. 600 добуш алган баланчаны депутат кылып койду. Мен 8000 добуш алдым эле. Мен тизмеде артта болуп калып, мен келе албай жүрөм. Неге дегенди кетирбейсиң? Мен келишим керек деп ызы чуу да азыр. Биз ошонун болгонун мыйзамдаштырып коюшубуз керек. Көп партияларда артта болосуңбу, алдыда болосуңбу, добуш алсаң депутат болосуң деп шайлоонун алдында мен эгер аз добуш алсам кетем. Баламдын жакшылыгын көрбөй калайын, нан урусун деп караган талапкерлер да бар. Айла жок ошого чейин барган. Баламдын жакшылыгын көрбөй калайын, нан урусун, Кудай урусун мен жазып кетпесем деп ошондой видео кайрылуу кылып, анан депутаттыкка баргандар бар. Добуш албасам, мен добуш алганга бошотуп берем, болбосо ушундай деп караган. Караганбай эле. Ошону автоматтык түрдө чыгарсак эмне болот? Автоматтык түрдө. Деп
ушундай кылып мындай сунуштады. Анан азыр эң чоң мунун дагы эми каршылары көп. Парламенттен нерсе дарбай деп коюп, бул өтө турган мыйзамды өтпөй турганыбызды билбейбиз. Депутаттардын бир 70% колдобойт, 30% колдобойт. Бул мындай азыркы акыбалы ушундай да. Мен арага барсам, жарандар, жергиликтүү кеңештерде тарабай колдоду. Ошондо бул таза күрөш болот деген ойдобуз. Таза күрөш. Добуш алганын өтөсүн. Көпчүлүгү партиялык саясатты, партиялык мындай системаны бул урадат деген пикирлер дагы бар. Андай болбойт. Сиз биринчи партияга үгүттөйсүз. Анткени партияңыз өтпөсө сиз 60 000 добуш алсаңыз да өтпөйсүз. Партияңыз өтүш керек. Анан биз дагы бир жеңилдик кылдык, баягы скидка деп коет го. Партия лидерлерине мүмкүнчүлүк. Бул баягы ички эмеде өздөрүнүн тили менен айтканда золотой деп коет. Баягы ага добуш бербейт, ал партия өтсө автоматтык түрдө партия лидери. Партия лидери аял дегенде жана биз 3-4 жеңилдик беребиз деп атабыз. 3-4 киши автоматтык түрдө өтөт. Аларга добуш береби берилбейби деп жанагы өтүш керек деген нормалар да. Аны кылбасак дагы партия лидерлери чочулайт. Эми Баланча деген партия лидерине караганда Жанар көбүрөөк алып коюшу мүмкүн. Же дагы башка бирөө көбүрөөк добуш алып коюшу мүмкүн. Башка бирөө мисалы. Анан ал автоматтык түрдө моралдык жактан баягынын алдында кичине мындай эме болуп калат да. Бул көбүрөөк добуш алып койду деп. Ушундай бир жакшы менин оюмча жакшы да, мындай жакшы деп таңлабай. Бир сунуштап көрдүк да. Анан эми силер ойлошуңар мүмкүн, биз азыр ушул мыйзам коомдук талкууда ушуну биз элдин үнүн чогултуп жүрөбүз. Бул көбүңөр ойлогула бул жанагындай оппозициялык бир бүдөмөнүн башат эмес, эч нерсе эмес. Бул гана ушундай бир мыйзам долбоору сунушталат да. Ушул азыр талкууда өткөндө мен Бишкекте тегерек стол өткөрдүк. Жарандык коомдун жардамы менен бүт мындай салмактуу үлкөн саясатчылар келип, өздөрүнүн пикирлерин айтып кетишти. Анан ошондон караганда сиздер менен жолугуштук. Биз бүгүн кечинде жаштар үчүн бир маданий дагы кеч өткөрүп, Бишкектен атайын анча мындай өкүлдөр, ырчылар алар өздөрүнүн өтүнүшүнү какпай ушу спорттун жаштарына да барып кичине жардап бергиле. Аларды дагы кичине майрам менен утуктагыла деген өтүнүшүн чечке какпай, макул деп эле жана келип беребиз дешип макул болушту. Бирок ошого чейин биз күндүзү мындай бир олуттуу темада дагы бир талкуу көрсөк деген ойду таштадым да силерге. Анан ойлошуңар мүмкүн, булар шайлоо жөнүндө эле сүйлөй береби, элдин турмушун сүйлөбөй деп. Жок, андай эмес. Мен мына жерде депутат болгондон бери 4-үнчү жолу талкуу өткөрүп атам. Ар бир жылда бирден өткөрөбүз. Эми кээде жыйынтык чыгып калат. Кээ бир айтыбызда, кээ бирөөнүндө жыйынтык чыкпай калат. Бирок кечээ мына өкмөт башчы келди, бюджетти карадык. Жанагы педагогикалык багыттагы болочок мугалимдердин стипендиясынын 30% көбөйтүү чечимин кабыл алдык кечээ. Бул менин сунушум өттү кечээ. Көбүңөр таарынышыңар мүмкүн, мен юристмин, мен врачмын деп. Бирок баары бир биздин бюджеттеги акыбалга карап, азырынча мугалим баары бир приоритет. Биз мугалимдерден мындай рызык талашпашыбыз керек деп ойлойм да. Алардын 30% стипендиясы Кудай буйруса 2020-жылдын башынан баштап көтөрүлөт, коштот. Азыр 700 сом алса 1050 сом ушундай алып калат. Эми азыраак болсо да камкордук деген ойда. Анан башка көтөрүп жүрөбүз, аны көбүңөр ойлоп калмагыл силер. Шайлоого жакын шайлоо менен сүйлөп калдыңар да. Андай эмес. Мына бул керектүү мыйзам деген ойда. Эгерде кандайдыр бир ойлор болсо, пикирлер болсо, мындай ачык байлашабыз. Чек боюнча. Азыр биз 9% чек парламентке өтүш үчүн 9%. Мисалы мурда 140 000 адам добушун алса, парламентке өтөсүң. Азыр 9%га көтөрүлдү. Бирок азыр сүйлөшүп, көп депутаттар ал мыйзамга дагы бир мыйзам киргиздик. Сунушу Жемирлан Жээнчиковдун демилгеси менен 9%ды 5%га түшүрүү боюнча. Эми ал президенттик аппаратта ойлоп атат, 5%га түшүрөбү, балким 7%га түшүрөбү, бирок менимче түшүрөт деп ойлоп атат. Бул дагы 180 000ден ашык добуш алмайынча парламентке келбейсиң деген сөз. Идеалында эми көп мамлекеттерде 3%дан мисалчы. Азыраак добуш алса, эми жаш жаңы партиялар 180 000 добуш таптай албайт да. Өтпөй калуу коркунучтары бар. Ошон үчүн азыраак добуш алгандар деле парламентке кире берсин. Эми мисалы 100 000 деп добуш алган партиялар бар буга чейин билесиңер. 100 000ден 110 000 алган партиялар келбей калат да. Ошон үчүн бир аз порогту чекти
босогону түшүрүүнү дагы сунуштадык. Алда болсо жакшы болот экен. 9% болсо парламентке 2 же 3 партия келип калышы мүмкүн. Ошол 9% чекке көтөрүү демилгесин көтөрүп парламентте мыйзамды өткөргөн депутаттар алар өздөрү сунуштап атат. Биз 7% түшүрүүгө макул, биз ката экен, биз көрсө ошону. Биз ошондо баарыбыз каршы чыкканбыз. Бул туура эмес болуп калат. Бул эми жанагындай бир чоң диктатуралык мамлекеттерде гана болсо, бул көп жаңы жаш күчтөрдүн келишине тыюу салып коет. Мындай бөгөт болуп калат дегенбизде. Бирок менимче ал ишке ашат окшойт. Ал мыйзамда азыр биринчи окууга декабрдын башында киргизебиз. Эми мен жогорку кеңеште баягы регламент 2 минут өкмөт келгенде биз 2 мүнөттүн ичинде суроо үлгүп калышыбыз керек да. Анан ошо 2 мүнөт адамды кысып коет экен. Анан ушу кээде ушундай чектөө болсо суроо алып келет экен. 2 мүнөттө ойлоп бүтүш керек жогорку кеңеште. 2 мүнөттө эми аябай аз убакытта ошол үчүн бүгүн бир мындай байлам кененирээк түшүндүрүп бергенге мүмкүнчүлүк бар экен да. Шаардык кеңештин микрофону чектелбейт экен жакшы. Рахмат эми башкаларга сөз берейин. Мен саламатсыздар, урматтуу ушул жыйындын катышуучулары. Менин атым Шавкат. Мен Кыргызстан ишкерлер уюмунун регионалдык өкүлү болуп иштейм. Жана урматтуу депутатыбыз Жанар Акаевка ушул жерге келип талкуулар жүргүзүп иш-чараларды өткөргөнүнө аябай ыраазычылык билдиребиз. Мен да 2013-жылы Конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом. Ошол шайлоо боюнча депутаттар саны боюнча биз 120 депутат болсун деп кийин